Анан эң негизгиси Камчы Кылышбаев, мен сиздерден суранат элем, ушуну дагы мыйзамга киргизесиздер, кандай тартипке саласыздар? Бизди могу кыргыздын тою түгөтө турган болду. Биздин убактыбызды да алып атат. Биздин акчабызды да алып атат. Башка нерсебизди да алып атат. Эми кээ бир жерлерде мынакей туугандардан карап, наркөбөрдөрдөн калап да үлгү алышыбыз керек экен да. Туугандардын барас, төбөсү көккө жеткендики дагы той үйүндө эле болуп атат туугандар. А биздики колубуздан келгени да, келбегени дагы ресторанды 6-7 саат зайын кылып алып, бүткүл дүйнө, азыр эл тажат эле бүттү Камчы Кылышбаев. Баягы эле ыр, баягы эле музыка, баягы эле кайталанган сөз. Мен катуу киришишим керек экен да. Анда катуу киришемин, мен киришсем болот эле. Куда кааласа, амин. Жанагы эле уюшкан кылмыштуулук топторду жок кылуу, жанагы эле мамлекеттин ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөп таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Bir uruu ösüp ketip, bir partiya ösüp ketip, kalganı bari kalıp ketpeydi. Anday bolboş gerek. Bari tegizden, bardığımız, kılgan işimiz bir gana maksatta. Mamlekette yaşagan her bir jaranın turmuşunun oңолушу gana maksat boluş gerek. Başka maksat yok. Kimdir biri maktaş üçün, kimdir biri jagыныш üçün, kimdir biri je ушундай bir жакшы жашоо үчүн эмес, элдин турмушун оңолуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Biz баарын айтпайбыз, 100% баарына тегиздеп койдук деп. Андай эмес. Аны үчүн убакыт керек экен. Кээде убакыт жетпей калып атат. Мына жакынкы күндөрдө ошол Садан Нуркожоевич башында турган бийликтин келгенине 4 жыл болот. 4 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңөр сезип атасыңар. Биз мурдагыдай сөз менен айтып, сөз менен алаксытып, жөн эле сөз менен сүйлөп, курук сөз менен эле жанагы адамдардын курсагын тойгузбастан ишибиз менен көрсөтөйлү деп аракет кылып атабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ишти ел көрүп сезсин. Ар бир адам сезсин. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат. Могул жерде жакшы болуп атат деп ел сезе турган болуш керек. Анан жанагы жөн эле сагызгандай сайрап эле болбогон нерселерди айтып, адамдардын башын айлантып, адамдардын алдында өзүн акылдуу сезип, кыйын сезген адамдардай болбошубуз керек. Мен ойлоймун, биз адамдардын арасынан чыккан эле силердин эле балдарыңызбыз. Сиздердин кол алдыңарда өстүк. Сиздердин кол алдыңарда тарбия алдык, билим алдык дегендей. Мына ошолордун бардыгын кайрадан элге, журтка арнашыбыз керек. Мына жаңы мектептер салынып атат, жаңы больницалар салынып атат. Мамлекетибиз, Кудай кааласа, өзүнүн адамдарына камкордугуну толук бойдон көрсөтүш керек. Бюджетибиз Кудайга шүгүр. Быйылкы жылы бюджетибиз 7 миллиард, 7,5 миллиард доллар болуп калды. Жакынкы күндөрдө 10 миллиарддан ашат бюджетибиз. Ошол акчалардын бардыгы элге жумшалыш керек. Талап тоноо, чөнтөгүнө урмай, мурдагыдай мамлекеттин акчасын талап тоноо албай, жерин талап тоноо албай, заводун талап тоноо албай, жок, андай болбойт мындан ары. Мындан ары бардыгы элдин турмушуна, жөнөкөй адамдарга жумшалат. Жашыруун камера коюлуп, УКМК Базар Коргондо мамлекеттик кызматкерди пара менен кармады. Жалал Абад облусунда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкери жарандардан системалуу түрдө акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Жалал Абад облустунун Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгындагы туруктуу акча чогултуу системасына бөгөт коюлган. Натыйжада 19-сентябрда аталган башкармалыктын жетектөөчү адиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган кызматкер социалдык жөлөк пулдарды тактабай
атап айтканда үй бүлөгө көмөк төлөмдөрүн төлөө маселелерин тездетүү жана оң жагына чечүү үчүн аз камсыз болгон жарандардан пара талап кылган. Ошол эле учурда анын мыйзамсыз аракеттери сот органдарынын уруксаты менен жашыруун видео камерага тартылган деп билдиришти УКМКдан. Ошондой эле Жалал Абад облустунун Базар Кургон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жетекчилигинин аталган фактыларга тиешеси бар экендиги текшерилет. Учурда аталган фактылар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Суу Беркежиң.